Бунун бирөөсү эле иштейт го. Негизи эле бирөө иштейт беле? Бирөөсү жөн эле көрсөтмө турбайбын да. Арткы жактагы орундуктар жетишпегенине байланыштуу ортодогу отурган бир туугандарды бир аз астыраак жакка отуруп берсеңиздер. Дагы да болсо бош орундуктар бар. Ошондуктан бош орундарды калтырбастан баардыгыңыздар өз ордуларыңыздарга отуруп берсеңиздер өтө жакшы болот. Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында бизди куткарып алып, бул дүйнөдөн бизди айырмалап, ыйыктап, чогуу биз менен чогуу болгон жыйындын ичинде жайгаштыргандыгыңыз үчүн, ар дайым сизге кызмат кылып, сөзгө тил алчаак болуп, жакшы кабар үчүн кызмат өтүп жашаганга ар дайым чогуу болгондугуңуз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулдук. Сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, ар дайым сиз менен чогуу боло турган мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн дагы ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү өз ырайым менен чогуу болуп, сиздин ырайымдуу колуңуз менен керектелүүчү өз сөзүңүздү мол кылып төгүп берүүңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан бардык биздин жыйындар кыйынчылыктарга карабастан ишеним жолунда чыдамдуулук менен жашап келе жаткан бардык бир туугандарга Кудай өзүңүз керектелүүчү ырайым менен чогуу болуп, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып, сиздин эркиңизди аткарышына дагы да жардам бериңиз. Кудайдын сөзүн таркатып жаткан бардык бир туугандарга, насаатчыларга өз акылмандыгыңызды берип, алсыз жашоодо жашаган адамдар үчүн күч кубат берип, оорулуу адамдарга күч кубат жана ошондой эле ден соолугун чыңдап, мындан аркы жашоосунда бир гана сиз үчүн жашаганга жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү укканга мүмкүнчүлүк түзүп бергендигиңиз үчүн, бул саатта дагы сиздин ыйык эркиңизди таанып билүүбүз үчүн сөз менен бизди жетектөөңүздү суранабыз. Биздин алсыз жашообузду билгендиктен өзүңүздүн ырайымдуу колуңуз менен бизди дагы да болсо бекемдеп, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Таңтоо группасын чогулгабыз.
жазууну чогуу ачабыз. Экинчи Корунтуктарга жазылган кат. Экинчи Корунтуктарга 6-бөлүмдө чогуу ачабыз. Экинчи Корунтуктар 6-бөлүм 17 аяттан 7-бөлүм 1-аятка чейин окуйбуз. Мен окуп берейин. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө, дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар, дейт кудуреттүү Теңир. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Ушуга чейин окуйбуз. Сиздерге жакшы белгилүү болгондой, Турция жана Сирияда өтө катуу жер титирөөлөр болуп өттү. Азыркы учурда 25.000–30.000ге чейин адамдардын өмүрүн алып кеткен учурлар катташып жатат. Андан дагы саны көпкө жетет деп ойлойм. Дүйнөнүн акырында боло турган белгилер жөнүндө Ыйса Машаяк айтып кеткендей, жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорулар жана жер титирөөлөр болот деп. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана, дейт. Жерлерде катуу жер титирөөлөр болот, ачкачылык болот, жугуштуу оорулар болот деген белгилер жөнүндө айтып кеткен эле. Ыйса Машаяк айкыш-чыгачка кадалган учурда дагы асман 3 саат бою караңгы каптап тургандагы жер солкулдаган. Албетте Ыйса Машаяк көз жумганда, өз жанын бергенде асмандагы жер да ыйлаган. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу дүйнөнүн соттоло тургандыгы жөнүндө дагы, эгерде Ыйса Машаяк бизге ошол ырайымды уруксат бербесе, анда соттой дагы албайт болчу. Адам күнөө кетирди деп эле жөн эле ал адамды соттой берсе, жазалай бере турган болсо, анда Кудайдын адилети ишке ашырылат, бирок сүйүүсү ишке ашырылбайт болчу. Албетте, Кудайдын сүйүүсүнөн баш тарткан адамдарга Кудайдын адилеттүү соту болуп өтөт. Нухтун убагында күнөө ушунчалык жер жүзүнө толгондуктан, Кудай бул дүйнөнү суу менен, топо суу менен соттоого аргасыз болгон эле. Ошондуктан дүйнөнүн акырында эми бул дүйнө от менен соттолот деп 2 Петр китебинде дагы айтылат. Жаратылышта карасаңыздар, ар кандай табигый кырсыктар, көптөгөн өзгөрүүлөр, жугуштуу оорулар, эпидемиялык оорулар, инфекциялар азыркы учурда кыска мөөнөттүн ичинде өтө көп таркаган ооруларды байкасак болот. Жер титирөөлөр аркылуу көптөгөн адамдардын өмүрү кырылып жаткандыгы, мунун баардыгы башка бир адамга айтылган сөз эмес, бизге эскертүү катары Кудай өз сөзүндө айтып жатат. Еврейлерге жазылган катты карай турган болсок, жерди гана эмес, асманды дагы бир жолу солкулдатам деген Кудайдын убадасы бар. Адамдар 1000 жыл, 10.000 жыл жашай тургандай бүт жашоону өзгөртүп, жерди аябай жакшы кылып өзгөртүшөт, бирок Кудай
бир жолу гана солкулдатып кое турган болсо, Ышая китебинде айтылгандай, жер мас кишидей ырык алып жатат, бешиктей термелип жатат. Ал кулап кала турган болсо, кайра турбайт. Ошондуктан биз бул дүйнөнүн акырында куткарылууга ээ болгондугубуз бул өтө чоң кереметтердин бири. Анткени куткарылууга ээ болуп, дүйнөдөн айырмаланган ыйык жашоо менен биргеликте жыйындын ичинде Кудайдын коргоосунун алдында чогуу жашай алгандыгыбыз бул чоң сөз менен жеткире алгыс ырайым деп билсек болот. Азыркы учурда статистикага таяна турган болсок, Кореяда 227 биздин жыйын бар. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча 80 мамлекетте 970 жыйын бар. Ал сандар күндө өсүп жатат. Көптөгөн биздин насаатчылар, миссионерлер үзгүлтүксүз таалыкпастан эмгегин аткарып жаткандыктан, бир туугандардын баардыгы биргеликте, бир ойдо, бир тилекте кызмат өтөгөндүгү үчүн куткарылуу иши аткарылып жатат деп айтсак болот. Биздин гана мамлекетте эмес, дүйнө жүзү боюнча куткарылган адамдын аткара турган иши мындан аркы жашоосунда куткарыла элек адамдар үчүн жакшы кабарды таркатып, Кудайдын чыдамдуулугун дагы байкашыбыз керекпиз. 2 Петр 3-бөлүм 15-аятта жазылгандай, биздин Теңирибиздин чыдамдуулугун куткарылууңар катары эсептегиле. Анткени куткарылбаган адамдар үчүн азыр дагы да болсо мүмкүнчүлүк берилип жаткандыгын биз жакшы билебиз. Кээ бир учурда биз айтабыз, батыраак Теңир келсе экен деп. Бүгүн дагы азыр бир нече убакыт мурун лифт менен түшүп келе жатып, бир тууган менен жолугуп калдым. Анан Ыйса Машаяк келгенге чейин оорубаңыз десем, ал бир тууган айтат, Теңир батыраак келсе экен деп. Албетте менде дагы ошол ой бар, каалоо бар. Теңир батыраак келсе жакшы го, бирок куткарыла элек адамдарды кантебиз? Эмне кылабыз? Анткени азыр дагы да болсо ал адамдар үчүн Кудай өзүнүн мүмкүнчүлүгүн берип жатат. Ошондуктан биз бир аз чыдамдуу адамдардан болуп, ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу менен колдон келишинче жакшы кабарды таркатканга аракет кылышыбыз керекпиз. Азыр куткарылган адамдардын саны күндөн күнгө өсүп бара жатат. Андан сырткары эң эле маанилүү нерсе, куткарылган адам Кудайдын уулдары катары, балдары катары татыктуу жашоо менен жашап, Ыйса келердин астында өзүбүздү татыктуу ыйык адам катары жолугушубуз үчүн даярдыктарды көрүшүбүз керекпиз. Куткарылууга ээ болгондо биз аяусуз күнөөкөр адамдар болгонбуз. Эми Ыйса Машаяктын аткарган куткарылуу иши аркылуу биз күндөн күнгө ыйыкталып, ыйык жашоо менен жашап, биздин жашообуздагы, мүнөзүбүздагы бардык нерсебиз өзгөрүлүү менен Кудайдын астында келгенде уят кароого, ашкерелөөгө калбай тургандай кылып аракет кылышыбыз керекпиз. Куткарылган адам жыйындын ичинде болуу менен ар дайым өсүү процесси болушу керек, өзгөрүүлөр болушу керек. Кичинекей ымыркай жаңы төрөлгөндө жылаңач бойдон төрөлөт. Төрөлөрү менен аны төрөгөн апасы, атасы, андан кийин бир туугандары, эжелери, байкелери өзүнүн сүйүүсү менен аны кучагына алат дагы, сүйүүгө ээ болгон ошол кичинекей бала бат-бат өсүп чоңоет. Куткарылган адамдарды эле так эле ошондой, биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдардын жардамы менен, алардын сүйүүсүнө ээ болуубуз менен, коргоосуна ээ болуубуз менен биздин жашообуз дагы акырындык менен өзгөрүлөт. Ишенимибиз күндөн күнгө өсөт дагы. Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашаганыбыз бул өтө маанилүү. Жекшемби күндөрү жогорудан төрөлгөн машаякчынын жашоосу деген темада айтып келе жатабыз.
мурунку жекшембиде эсиңиздерде болсо, экинчи теманы сүйлөшкөнбүз. Бүгүн үчүнчү темабыз дүйнөдөн айырмаланган ыйык жашоо. Машаякчынын жашоосу биринчиден бул дүйнөдөн айырмаланган жашоо болушу керек, бөлүнгөн жашоо, ыйык жашоо болушу керек. Биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарга маани бере турган болсок, бул куткарылган адамдарга айтылган сөз. Алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт. Алардын арасынан деп бул дүйнөдөн деп айтат. Алардан бөлүнүп, арам нерселерге жолобогула, таза эмес иштерге катышпагыла, бир болбогула. Ыйыкталуу же болбосо таза болуу деген сөздүн мааниси бир. Ыйык адамдар катары айырмаланышыбыз үчүн алардын арасынан чыгып, арам нерселерге жолобошубуз керек. Биз Кудайды таанып биле электе, бул дүйнөнүн адамдарындай эле жашап келгенбиз. Биздин денебиздин каалоосун аткарып, башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен бизди куткарып алды. Куткарылган адамдарды, өзү сүйгөн адамдарды жыйынга жайгаштырды дагы Кудайдын астына келген күнгө чейин эми бизди тарбиялап, өстүрүп, жетектеп келет. Биз бул дүйнөдө жашайбыз, бирок дүйнөгө таандык адамдар эмеспиз. Анткени бул дүйнөдөн чакырып алынган адамдарбыз, же болбосо бөлүнүп чыгарылган адамдарбыз. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө. Куткарылган адамдар өзүнчө статусубузга карабастан, билимибиз барбы же жокпу, бай болобузбу, кедей болобузбу, дененин кандайдыр бир талаптарына карабастан, эми биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Эми ошол нерселерге, касиеттерге, мүнөзүбүзгө карабастан бардыгыбыз Машаяктын ичинде бир болдук. Тескерисинче, Ыйса бул дүйнөгө келгенде дагы кедей адамдарды, оорулуу адамдарды ал аяп, ошол адамдар көбүрөөк куткарылууга ээ болгон. Кудайдын ичинде болгон адамдар бир атага ишенген, бир үмүткө умтулган адамдарбыз. Жашообуздун максаты бир болгон адамдарбыз. Өзүнчө бөлүнгүлө деген сөз. Азыр деле биз бөлүнүп отурабыз. Азыр дүйнөнүн адамдарын карасак, ушул саатта башка жака ойнош үчүн, ыракат алыш үчүн, достошуш үчүн, бул дүйнөнүн ыракаты үчүн кеткен адамдар. Ал эми биз алардан айырмаланып, азыр бөлүнгөн адамдарбыз. Арам нерселерге жолобогула. Бул дүйнө бардыгы күнөөгө толгон. Ошондуктан куткарылган адам дагы албетте куткарылуусун жоготуп албайт, бирок бул дүйнөгө берилип кетиши мүмкүн. Арам нерселерге жолобогула. Ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом. Силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар. Качан ушундай жашоо менен жашаганда гана Кудайдын балдары болосуңар деген сөз эмес. Кудайдын балдары сөзсүз түрдө айырмаланып, бөлүнгөн жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Анткени ошол себептердин бардыгы Кудайдын балдары экендигибизге далил көрсөтөт. Куткарылган болсок, анда куткарылган адамдардын жашоосу менен жашашыбыз керекпиз. Ага далилдер болушу керек. Айырмаланган жашоо. Ошондо силердин атаңар болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 14 аятта Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн бардыгы
Кудайдын балдары. Куткарылган адам сөзсүз түрдө Кудайдын рухунун жетеги менен жашашы керек. Рухтун жетеги менен жашаган жашоо Машаякчы деген далил катары көрсөтүлөт. Кудайдын рухунун жетеги менен жашагандын бардыгы Кудайдын балдары, Машаякчы деген далил. Куткарылдым деп адам күбөлөндүрүү сөзүн айтат. Биз сөз үйрөнөбүз, мамилелешүүдө болобуз, сөз угабыз, курмандыктарды алып келебиз, ондуктарды алып келебиз. Бардыгын жакшы аткарабыз, активдүү түрдө, бирок жыйындан чыккандан кийин тиги дүйнөнүн адамдарындай эле окшош болуп жашай турган болсок, анда кандай болуп калат? Жер канат сыяктуу эле. Жер канатты карасаңыздар, ал чычканга да окшош, канаттууга да окшош. Куткарылган адам ошол эки мүнөздүү жашоо менен жашабашы керек. Биз Кудайдын балдарыбыз деген сөздү оозубуз менен эле күбөлөндүрбөстөн, жашообуз менен, реалдуу иштерибиз менен ошону далилдешибиз керекпиз. Арам нерселерге жолобогула. Кудуреттүү Теңирдин айткан сөздөрү. Асман менен жерди жараткан жаратуучунун айткан сөзү ушул. Кудайдын ырайымынын негизинде биз куткарылганбыз. Эми куткарылган адамдар ыйык рухтун жетеги менен жашаган адамдар. Анын бардыгы биздин аракетибиз менен болбойт. Эгерде баласын төрөсө, ата энеси албетте аны сүйүү менен чоңойтот, тарбиялайт. Төрөлгөн бала деле өзү каалагандыгы үчүн төрөлүп калган жок. Ата эненин бири-бирине болгон сүйүүсү аркылуу ал бала төрөлдү дагы, төрөлгөндөн кийин дагы сөзсүз түрдө сүйүүгө ээ болушу керек. Куткарылган адам Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуп куткарылат. Андан сырткары куткарылуудан кийинки жашоосунда Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуп ал өсөт. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, анткени ал аркылуу куткарылууга жеткиле. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала сүт сүйгөндөй эле биз Кудайдын сөзүн каалап сүйүшүбүз керекпиз. Мисалы үчүн жыйын деген иероглифти карай турган болсок, үйрөнүш үчүн чогулган жамаат деп айтылат. Албетте адам өз алдынча жалгыз ыйык жазууну үйрөнүшү керек, угушу керек. Азыркы учурда онлайн деген нерсе пайда болду. Сөз угабыз, бирок андан дагы жакшысы качан биз жыйындын ичинде чогуу болуп, биргеликте Кудай менен чогуу сөз укканыбыз ошол бизге көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болот. Кээ бир адамдар бар экен, ата эне балдарын мектепке жибербестен өзүбүз үйдөн эле окутуп алабыз деп. Ал туура эмес түшүнүк. Мектепке барганда ал өзү менен тең болгон балдар менен чогуу достошот. Ошол мектеп аркылуу, мектептен алган билим аркылуу ал адам болууга, инсандык сапаттарга үйрөнөт. Жөн эле башыбыз менен мээбизге толтура берген илим чыныгы илим болбойт. Ошондуктан инсандык сапаттарга ээ болуп жашаганыбыз туура болот. Жыйында деле ошондой куткарылган адамдар куткарылган адамдын жашоосу менен жашашы керек. Ыйса айтат, алардын арасынан бөлүнгүлө. Ошол адамдардын атасы болом дейт. Ал адамдар менин балдарым, кыздарым болушат. 2 Корунттуктар 7-бөлүм 1-аятта сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларын бергендиктен куткарылган адамдарга кайрылган өтө бир жагымдуу сөздөр, урматтоо, сыйлоо менен жазылган сөздөр. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен
бул дүйнөдө бөлүнгөн айырмаланган адамдарга Кудайдын убадасы: мен силерге ата болом, силер менин балдарым болосуңар дейт. Кудайдын сөзү. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалык. Менин ишенген ишенимим туура эмес ишенимби? Кээ бир адамдар мен ишенем, куткарылдым деп аябай кыйкырып айтышат, бирок анын жашоосу такыр эле куткарылган адамдын жашоосуна дал келбейт. Куткарылган адам Машаякчынын жашоосу менен жашаганга колдон келишинче аракет кылышы керек. Куткарылууну биз ырайым аркылуу акысыз алдык. Рахмат деп ээ болдук. Ал эми куткарылгандан кийинки биздин руханий жашообузда ырайым менен гана бүтүп калбастан биз аракеттенишибиз керекпиз. Ден соолугубуз чың болгондо дагы өзүнөн өзү болгон жок да. Өзүбүздүн ден соолугубузга керектелүүчү пайдалуу тамактарды ичебиз, витаминдерди ичебиз, спорт менен машыгабыз. Качан ошол иштерди аткарганда гана адам ден соолугу чың болот. Ошондой эле ишеним жашоодо эле Кудай баардыгын берет деп эле эч нерсе аткарбай эле жөн эле жатып ала турган болсок, биздин ичибизде дагы да күнөө кетире ала турган ошол табият бар болгондуктан кайрадан күнөө кетирип алышыбыз мүмкүн. Денебиздин каалоосун аткарып жашаш эмес, эми Кудайдын рухунун жетеги менен жашашыбыз керекпиз. Кайрадан дененин каалоосун аткарып жашап калбайын деп ошол нерседен коркушубуз керекпиз. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 12-аятта: куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деген сөз бар. Куткарылууну коркуу менен аткарышым керек турбайбы деп, куткарылыш үчүн аракеттерди жумшашым керек турбайбы деп кайрадан ойлонот. Эгерде Кудайдын ырайымына ишенген болсо, ал куткарылган адам. Бирок кайрадан эле дененин каалоосун аткарып жашап калбасын деп, кайрадан Кудайдын астында туура эмес иш кылып албайын деп коркуу сезим менен куткарылдым деп эле бир заматта периштедей болуп ыйыкталып өзгөрүлүп кетпейбиз. Такыр эле күнөө кетирбей турган адам болуп өзгөрүлүп кетпейбиз. Албетте күнөө табияты бизде бар. Бир эле мүмкүнчүлүк түзүлө турган болсо, кайра эле адам бул дүйнөгө берилип күнөө кетирип алышы мүмкүн. Ошондуктан элчи Павыл 1-Корунтуктар 9-бөлүмдө айтат: денемди зордоп кулга айландырып жатам, өзүмдү дайыма контролдошум керек. Жаман жалкоо кул деп айтат Ыйса. Жалкоо болбошубуз керекпиз. Ыйык жазууну дагы, китепти окубай койбостон, сөздү укпай койбостон эмес, сөзсүз эле жыйынга барып окушум керекпи, сөзсүз эле жыйынга угушум керекпи? Окуучулар деле мектепке барып окуганды каалашпайт. Убактысы менен бардыгы болот. Окуй турган убакытта окушубуз керекпиз. Ошондо гана бардык жетишкендиктерге жетише алабыз. Ал үчүн аракеттер жумшалышы керек. Өзүбүз каалагандай аткара бере турган болсок, анда мектепке деле барбай койсок болмок. Машаякчынын жашоосу дагы аракетиңерден жазбастан рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Ар бир адамдын аткара турган кызматы бар. Жалкоо адам Кудайга кызмат кыла албайт. Жалкоо адам дагы Кудайга келгенде ал ушунчалык тырышчаак адам болуп калат, аракетин жазбаган адам болуп калат. Кудайдын ичинде мамилелешүүдө болгон адам. Жакшы кабарды таркаткан учурда биз биримдикте болушубуз керекпиз. Биздин аткара турган иштерибиз өтө көп. Мен болбосом башка адам аткарат деп ойлойбуз. Албетте башка адам дагы аткарат. Бирок өзү
керектелүүчү пайданы ала албайт, ырайымга ээ боло албайт. Ошондуктан Кудайдан коркконубуз, Кудайдын коркконубуздун себеби Кудайдын астында тил алчак болбой калбайын деп ошол нерседен коркушубуз керекпиз. Кайрадан дененин жашоосуна берилип күнөө кетире албайын деп ошол нерседен коркушубуз керекпиз. Ибрейлер 12-бөлүм 6-аятта Теңир сүйгөн адамдарды жазалайт дейт. Анткени кабыл алган ар бир уулун сабайт. Мен дагы эстеп көрө турган болсом, атамдын уруп сабаганын эстебейм, бирок апам мени ушунчалык көп урган. Менин үстүмдө 5 эжем бар, улуу эжелерим. 5 кызды төрөп, анан 1 уулду төрөсө, албетте ата-энесинин эң эле барктуу, жакшы көргөн баласы болчумун. Бирок апам ошого карабастан, мен туура эмес иш кылсам, мени көзү менен, кыйы менен карап турат. Анан мени карайт дагы, анан үстүн караса, бир чыбыкты илип койгон. Мени карайт дагы, анан ошол чыбыкты бир жолу карап коет. Эскертем деген сөздүн мааниси. Бир жолу чыбыкты колуна алса, апамдын эске тутканы дагы өтө жакшы эле. Мынчанчы күнү сен мындай жаман иш кылгансың, тил алган эмессиң деп мени сабаган ошол чыбык менен. Сүйгөндүктөн мени жазалаган. Сүйө турган болсо, ал сөзсүз түрдө жазалайт. Кудай дагы кимди сүйгөн болсо, ошону жазалайт. Биз дагы ошол коркунуч менен ар дайым этияттык мамиле кылышыбыз керекпиз. Азыркы учурда деле окуучуларды мугалимдер мурункудай жазалабайт. Биздин убагыбызда тапшырманы аткарып келбесең, колуңду ошол чыбык менен кан чыкканга чейин уруп сабачу элек. Үйгө келип апаңа даттансаң, ооба жакшы кыласың, үйрөнүшүң керек, окушуң керек деп айтат. Азыркы учурда окуучуларды мугалим жазалады десе, чоң бир төңкөрүш көтөрүп жиберишет. Тапшырма аткарбай калса, азыркы окуучулар эмне деп ойлошот? Бүгүн эжебиз ооруп калып келбей эле койсо экен деп каалашат. Куткарылган адамдар биз коркуу менен, акырындык менен дагы ыйыкталышыбыз керек. Рухубузду, денебизди булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Туура эмес окутуу, туура эмес доктринаны кабыл ала турган болсок, анда ал аркылуу ыпластыкка жол беришибиз мүмкүн. Ошондуктан тазаланганыбыз менен ыйыкталгандыгыбыз мааниси жагынан бир деп карасак болот. Ошондуктан бул өтө маанилүү көйгөй. Кудай бизди куткарып алганынын негизги максаты деп айтсак болот. Бизди дагы ыйыкташ үчүн. Машаякчылар, мен куткарылдым, ошондуктан бул дүйнөнүн адамы эмесмин. Бул дүйнөдө жашайм, бирок дүйнөдөн айырмаланган адаммын. Кудайга кызмат кылыш үчүн чакырылып алынган адаммын. Бейишке барыш үчүн бөлүнгөн адаммын. Бул дүйнөнүн адамдарынан мени Кудай өзүнө чакырып алган адаммын. 1 Корунттуктар 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1 Корунттуктар 1-бөлүм 2-аятты окуйбуз. Кудайдын Корунттагы жыйынына салам. Машаяк Ыйса аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган силерге, ошондой эле бардык жерде бардыгыбыздын Теңирибиз болгон Ыйса Машаяктын ысымын чакыруучулардын баарына. Корунттагы Кудайдын жыйынына салам. Азыркы учурда жыйын десек биз эмнени элестетебиз? Чоң имарат, ал жакта айкаш-чыгач тартылган
кирпичтен тургузулган имарат. Мындан ары андай түшүнүк сиздерде болбосун. Жыйын деген эмне? Бул көзгө көрүнгөн имарат эмес. Куткарылган, ыйыкталган адамдардын жамааты чогулушу. Грек тилинен алынганда экклесия. Экклесия деген сөздүн мааниси бул дүйнөдөн бөлүнүп алынган адамдар, айырмаланган адамдар. Ошол куткарылган, ыйыкталган адамдар жыйын деп аталышат. Биздин жыйындын сыртында дагы Сеул борбордук жыйыны деп жазылган. Мурун билесиздерби, үйлөрдүн сыртына жазып коюшкан баланчанын үйү депчи. Ошол үй баланча деген мааниде эмес, ошол үйдүн ичинде баланча киши жашайт деген мааниге. Мурунку жыйындарды карап көрө турган болсок, мурун миссионерлер келген учурда карай турган болсок, мен Мокпо шаарына барганда жыйындын имараты деп жазып коюшкан экен. Негизи ал туура, анткени жыйын чогула турган имарат. Имаратты көрүп эле, ой, аябай жакшы тургузушуптур, чоң экен деп ойлошот. Бирок бул жерде карасак, Корунтта бир чоң имарат болгон эмес. Биздин замандын 300-жылдарынан баштап католиктер ибадаткананы тургузганга чейин өзгөчө бир башка имараттар, ибадатканалар болушкан эмес. Анткени мурунку жыйындардын бардыгы Нимпандын үйүндө, же болбосо Лаудикия бир туугандарында чогулган жыйын деп айтылат. Мурун жыйындар пайда болгонго чейин үйлөрдө чогулушкан. Андан кийин үңкүрлөрдө ошол жакта дагы чогулушкан. Римде катакумба деп айтылат. Ошол үңкүрлөрдүн ичинде жашырынып чогулуп келген адамдардын жыйыны деп аталат. Биздин жыйында дагы тетиги бир деңиздин жанында бир тууган өзүнүн окуткан окутуучуларына жакшы кабарды таркатуу менен жыйынтыгында ошол деңиздин тегерегине, жээгине чогулуп, ошол жерден семинар өткөнбүз. Баштапкы жыйындарда чоң имараттар жок болчу, ошондуктан бир үйдө чогулган жыйын деп айтылган. Кудайдын Корунттагы жыйынына салам деп айтылат. Машаяк Ыйса аркылуу ыйыкталган. Жыйын деген эмне? Ыйса Машаяк аркылуу ыйыкталган. Еврейлер 10-бөлүм 10-аятта Ыйса Машаяктын бир ирет курмандыкка алып келген дениси аркылуу ыйыкталдык, куткарылдык деген сөз. Ыйса Машаяк аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган силерге деп айтылат. Бөлүнүп алынган жамаат, бөлүнүп алынган жыйын. Ыйык болууга чакырылган силер деп айтылат. Ошол жыйын деп айтылат. Экклесия башкача сөз менен айтканда, Кудайга кызмат өтөшү үчүн Кудай бизге чакырып алган өзү. Мисал үчүн Муса Мисир жергесине барат дагы 400 жыл кулчулукта жашаган Израиль элин фараондун кол алдынан, Египеттин бийлигинин астынан куткарып алыш үчүн барат дагы фараонго айтат: бул эл Кудайдын эли. Бул эл Кудайга барып кызмат кылыш үчүн аларды жибер. Фараонго кызмат кылыш үчүн эмес, Кудайга кызмат кылыш үчүн. Фараон айтат:
кантип эле Кудайга кызмат кылмак эле? Жок, мен андай Кудайды тааныбайм. Кудайга кызмат кылгысы келсе, биздин мамлекетте деле көптөгөн кудайлар бар, ошолорго сыйынсын. Анан Кудай ким экенин тааныбайсыңбы деп жыйынтыгында Кудай 10 жазаны Мисир жергесине жиберет дагы Израиль эли Мисир жергесинен куткарылып чыгарылат. Бизди куткарып алганынын дагы максаты, себеби биз куткарылганга чейин шайтанга кызмат кылып жашаган адамдардан болчубуз. Анткени бул дүйнөнүн падышасы, ал шайтан, амалкөй. Эми куткарылган учурубузда ошол шайтандын бийлигинен куткарылып, Кудайга кызмат кыла ала турган адамдардан болуп калдык. Кудайга кызмат кылыш үчүн чакырып алынган адамдар бизбиз. Римдиктерге 12-бөлүм 11-аятта аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла деп айтылат. Кудайга кызмат кылган адам, ал бөлүнүп алынган адам, айырмаланган адам. Күнөөдө жашай берип, анан кантип Кудайга кызмат кыла алмак эле? Кудай деген ал ыйык. Адамдар ойлошот, Кудайды даңктап, ырдап, сөзүн угуп, тил алчак жашасак, демек биз Кудайга кызмат өтөп жатабыз деп айтышат. Азыр кандай билбейм, бирок куткарылганга чейин мен кичинекей кезимен баштап эле жыйынга барганмын. Ошондо биздин пастор айтчу эле, звонокту, коңгуроону тең-тең деп үнүн чыгарат да, анан кийин кызмат баштадык, кызмат бүттү деп бизге жарыя кылчу. Кызмат кылуу деген сөздү көп эле адамдар туура эмес түшүнүшөт. Кызмат кылуу деген бул ошол адамга кызмат кылуу, Кудайга кызмат кылуу. Кызмат башталды, кызмат аякталды. Демек өзүбүз каалагандай жашай берсек болот деген маани эмес. Албетте азыркы биз отурган бул сааттагы кызмат эмес. Үй бүлөлүктөгү жашоо, жумуштагы жашоо, баардык нерседе Кудайга кызмат кылган жашообуз болушу керек. Жыйында биз эмнеге үйрөнөбүз? Кудайга кызмат кылуу принциптерди үйрөнөбүз. Биздин айткан сөздөрүбүз, кылган иштерибиз, ошонун баардыгы Кудайга арнала турган даңк менен байланышы болушу керек. Ошол тирөө кызмат кылуу болуп саналат. Бейишке барыш үчүн бизди бөлүп алган адамдарбыз. Мени бөлүп өзүнө чакырып алган, же алга ишенбейсиздерби? Жыйынга келсем, бөлүнүп алынган адам сыяктуудаймын. Жыйындан сырткары бир жака чыксам, башка адамдардан эч нерсемден деле айырмаланбайт. Бирөө чакырып, кел 100 грамм ичип коелу десе, ооба мейли, эч нерсе болбойт деп ичип койсок, тамеки чегип коюп, анан кийин арак да ичип кое турган болсок, ал адамдар бизди мактайт беле? Ой, жакшы, сен машаякчы экенсиң. Анан ичинде алар ойлошот, бул жалган машаякчы. Ошол адамга жакшы кабарды айтып көрүңүзчү, ал ишенет бекен. Сен өзүңдү биринчи оңдоп алчы деп айтат. Биз айырмаланган адамдар экендигибизди көрсөтүшүбүз керекпиз. Мен силердин араңарда эле чогуу жүрөм, бирок мен силерден башка адаммын деген нерсени далилдеп көрсөтүшүбүз керекпиз. Иврейлерге жазылган кат 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. Иврейлерге 3-бөлүм. Иврейлерге жазылган кат 3-бөлүм 1-аят. Ошондуктан ыйык бир туугандар, асман чакырыгынын катышуучулары, биздин ишенибибиздин негизи болгон элчи
жана башкы ыйык кызмат кылуучу ыйсаны карагыла. Асман чакырыгынын катышуучулары, ыйык бир туугандар. Мен бул сөздү укканда жүрөгүмдү ушунча илжирете турган сөздөр. Куткарылган адамдар, эми биз жалгыз эмеспиз, баардыгыбыз бирбиз, чогуу. Асман чакырыгынын катышуучулары. Кудай асманда, асмандагы атабыз бул дүйнөдөн бизди өзүнө чакырып алды. Куткарылдык деген сөздүн мааниси Кудайдын чакыруусуна ээ болдук. Ыйык бир туугандар, асман чакырыгынын катышуучулары деп кайрылат. Асман чакырыгынын катышуучулары болгон адамдар. Биздин ишенимибиздин негизи болгон элчи жана башкы ыйык кызмат кылуучу ыйсаны карагыла. Ыйса ал элчи да болгон. Элчи деген ким? Адамдарды үйрөткөн, окуткан адам. Пайгамбар да болгон, башкы ыйык кызмат кылуучу да болгон. Биздин жардамчыбыз дагы болгон. Ошондуктан ал элчи. Элчи деген Кудайдын сөзүн адамдарга үйрөткөн. Ыйса эң эле биринчи элчи болуп саналат. Бул дүйнөгө келип көптөгөн адамдарга Кудайдын сөзүн үйрөткөн. Ошондой эле ал башкы ыйык кызмат кылуучу. Өзүнүн денесин берип, өзүнүн жанын берип, бизди куткарып алган ыйык кызмат кылуучу. Байыркы келишимде ыйык кызмат кылуучулар болсо жаныбарды, жандыкты, курмандык алып келет дагы ошонун каны менен Кудайга кызмат кылган, курмандыктарды алып келген. Ал эми Ыйса Машаяк өзүнүн жанын берүү менен Кудайга кызмат кылган. Ошондуктан биздин элчибиз болгон жана башкы ыйык кызмат кылуучубуз болгон Ыйсаны ойлогула, карагыла. Ибрейлерге 12-бөлүм 2-аятта ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ыйык жазууда айтылат, карайлы. Ишенимибиздин баштоочусу болгон жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Акырындык менен бизди ыйыктай турган биздин Теңирди, Ыйсаны карайлы. Карайлы деген сөздүн мааниси, мисалы үчүн бир художник өзүнүн моделин астына отургузат дагы аны кагаз бетине түшүрөт, тартат. Анын кебетесин, бетин, чачын, ар бир кирпигин бирден тартып чыгат. Ошондой сыяктуу эле Ыйса Машаякты караганыбыз, ар бир Ыйса Машаяктын касиети, мүнөзү менин ичимде болушу керек. Ой жүгүртүүмдөгү Машаяктыкындай болушу керек. Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта. Силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Эне баланы төрөш үчүн толгоо азабын тартат. Андан кийин баланы чоңойтуш үчүн, тарбиялаш үчүн деле кайрадан толгоо азабын тартат. Ошондой эле биздин ичибизде дагы Машаяк көрүнгөнгө чейин элчи Павыл айтат, силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Бир адамдын куткарылуусу ушунчалык бул кыйын нерсе, күндөн күнгө кыйын болуп бара жатат. Куткарылуу эле тим болбостон, ошол куткарылган адам Кудайдын балдары катары, баласы катары өсүшү үчүн, Машаяктын ушул касиеттерине ээ болушу үчүн. 2 Петр 1-бөлүмдө айтылгандай, Кудайдын табиятына ээ болушубуз үчүн. Кандай табият? Матай 5-бөлүм 48-аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Биз кандайча жеткилең боло алабыз?
Кудай атабыздай жеткилең болуубузду каалайт. Мисалы, атасы ушунчалык даанышман, атактуу адам боло турган болсо, баласына эмне деп айтат? Мага менин касиеттеримдин жарымына гана окшош бол деп айтмак беле? Жок. Ал нерсени каалабайт. Акырындык менен. Мисалы үчүн цикада деле убакыттын өтүшү менен 7 жылдан кийин гана ал уча турган куртка айланат. Америкалык цикада 17 жылдан кийин гана уча турган куртка айланат. Ыйса Машаяк келгенде дагы биз бул денеден арылабыз дагы биздин денебиз даңктуу денедей өзгөрүлөт деп Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта айтылат. Даңкынан ажыраган денебизди өзгөртөт дагы өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин денебиз өзгөрүлгөнгө чейин биздин ички адамыбыз акырындык менен күндөн күнгө өзгөрүлүшү керек. Мисалы үчүн цикада 7 жылдан кийин гана куртка айланышы үчүн убакыт керек делип атат го, 7 жыл деген. Ошол цикада куртка айланганга чейин ичин бычак менен кесип салсак болобу? Жок, деп ыйлаган болот. Ал катмарын өз алдынча чечип чыгарышы керек. Мисалы үчүн ийнелик деле личинкадан 2-3 катмарын чечет дагы, андан кийин ийнеликке айланат дагы, андан кийин учуп кетет. Ошондой сыяктуу эле биздин дагы эски табиятыбызды, эски адамыбызды акырындык менен аны арылышыбыз керекпиз, андан ыргытышыбыз керекпиз. Акырындык менен ыйык бир туугандар болушубуз керекпиз. Байыркы келишимди чогуу ачабыз. Лебилер китеби 10-бөлүм 3-аят. Лебилер 10-бөлүм 3-аят. Лебилер 10-бөлүм 3-аят. Муса Арунга: Теңир, мен өзүмө жакындагандардын арасында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм, бардык элдин алдында даңкталам деп айткан деди. Арун унчуккан жок. Кудайдын сөзүндө эмне деп айтылат? Мен өзүмө жакындагандардын арасында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Кудайга жакындаган адамга өзүнүн ыйыктыгын көрсөтөт. Кудайга жакындашыбыз үчүн эмне кылышыбыз керекпиз? Куткарылбаган адам ал Теңирге жакындай албайт. Кудайга жакындасак ошончолук ыйыкталабыз. Кудайга жакындаган адамдар кимдер эле? Байыркы келишимде башкы кызмат кылуучулар эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар жөнөкөй адамдар эмес. Алар башка адамдардан айырмаланган жашоо менен жашашкан, ыйыктардын ыйыгына чейин кирип, Кудайга курмандык алып келишкен. Туура эмес ишти кыла турган болсо, ал жерден ал өлүп калган элек. Теңир айтат: мен өзүмө жакындагандардын арасында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Кудай ыйык деп далилденет. Биз Кудайды ыйыкташыбыз үчүн эмне кылышыбыз керекпиз? Ага жакындашыбыз керекпиз. Кудайга жакындашыбыз үчүн өзүбүз ыйыкталышыбыз керек.
Анткени Кудай ыйык болгондуктан биз дагы ыйыкталышыбыз керекпиз, тазаланышыбыз керекпиз. Эмне үчүн Ыйса Машаяктын каны аркылуу бизди тазалады? Ыйык сөз аркылуу, чындык менен бизди ыйыктады. Эмне үчүн? Кудайга жакын болуп, Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн. Биз Кудайга жакын боло алабызбы? Азыркыдан дагы биз дагы жакын болушубуз керекпиз. Анткени Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн Кудай бизди куткарып алды да, Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн ыйыкталышыбыз керекпиз. Өзүмө жакындагандардын арасында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Бардык элдин алдында даңкталам. Ошондуктан Кудайга жакын болуп, кызмат кылышыбыз үчүн өзүбүз биринчиден таза болушубуз керекпиз. Таза болушубуз үчүн арам нерселерге жолобошубуз керек. Матай 6-бөлүм 9-аятта Ыйса эмне деп айткан? Силер мындайча сыйынгыла. Кудай теңирден үйрөткөн сыйынуусу бар, асмандагы атабыз. Сенин ысымың ыйык тутулсун. Асмандагы атабыз. Бул ааламдын бардыгы Кудайдын асманы. Ал жакта Кудайдын тактысы бар. Асман менен жерди жараткан Кудай менин атам болду. Our Father in heaven. Асмандагы менин атам. Билесиздерби, бул кандай керемет сөздөр. Дүйнө жүзүн жараткан жаратуучу Кудай. Асман менен жерди жетектеген Кудай менин атам болду. Менин эле атам болбостон, биздин атабыз болду. Куткарылган адамдардын бардыгы бир атадан, бир туугандар болдук. Ошондуктан бир эле ушул аяттын ичинде канчалаган мазмундагы сөздөр айтылат. Андан кийинки нерсе эмне? Сенин ысымың ыйык тутулсун. Мурун сиздер да жыйынга барганда теңирдин сыйынуусун жаттадыңыздар беле? Асмандагы атабыз сенин ысымың ыйык тутулсун, сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да эркиң аткарылсын дегенде Кудай айтат: стоп деп. Качан сен менин ысымымды ыйык туттуң эле? Ошол сөздөрдү жөнүнө жаттап алсак эле Кудайдын ысымы ыйыкталып калабы? Сен качан менин ысымымды ыйык туттуң эле деп Кудай сурайт. Кудайга жакын болушубуз үчүн биринчиден өзүбүздү таза кылышыбыз керек. Чынында Кудайга кызмат кыла ала турган иштерди аткарышыбыз керек. Анда Кудай бизден сурайт: сен качан ошол иштерди аткардың эле деп. Матай 5-бөлүм 16-аятта: жарыгыңар адамдардын алдында жаркырап турсун. Алар куткарылбаган адамдар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын. Куткарылбаган адамдар биздин сөзүбүздү уккусу келбейт. Биздин айткан сөзүбүз канчалык чындык экендигин биздин жашообуз аркылуу көргүсү келет. Сен чынында эле Кудайдын баласысыңбы? Карап көрөлүчү деп. Бул адам чынында эле башка адамдардан айырмаланат экен. Бул адам ишенген ишеним чындык турбайбы? Мен дагы ишенип көрсөмбү? Мен дагы ушинтип өзгөрүлөт бекенмин деп ар кандай ойлорго батат. Бирок биз ал адамдарга окшоп эле жаман сөздөрдү сүйлөп, оозубузга келгенди айта берип, кылган иштерибиз ага дал келбесе,
куткарылдык деп айтып коюп, анан кийин кантип Кудайдын балдары деп айтабыз? Ал адамдар айтат, өзүңдү биринчи оңдоп алчы деп. Кудайдын балдары экендигибизге дал келген жүрүш турушубузду көрсөтүшүбүз керекпиз. Ошондо гана башка адамдар бизди көрүп ишенет. Мурун бир шаарда бир директор бар эле, кеме жасаган фабриканын директору. Ошол директордун аялы башка бир жыйында диакон болчу экен. Анан директор түн ичинде уктап жатса, таң атпай жатып эле аялы жанынан жок болуп кетет. Анан ушунчалык жиңденгендиктен мурунку илгерки туалеттер эшикте болчу да, анан кийин ыйык жазууну алат дагы туалетке чейин ыргытып жиберген. Күндөрдүн биринде ал аялы дагы биздин семинарды угат дагы куткарылууга ээ болот. Ошол куткарылгандан күндөн тарта ушунчалык өзгөрүлгөн жашоо менен жашайт, күйөөсүнө ушунчалык жакшы мамиле кылат. Анан башка жактан күйөөсү угуп кала турган болсо, жок, мейли алар жалган болсун, бирок менин жубайым, аялым ишенген ишеним чындык деп элдер менен талашка баткан. Албетте жыйынтыгында ал директорда да өзүмдүн машинама отургузуп алып, конференцияга алып барып, ал адам дагы куткарылууга ээ болгон. Ошондуктан башка адамдар биздин биринчиден кылган иштерибизди карашат. Иштерибизди көрүп, асмандагы атабызды даңкташат. Эгерде оозубуз башканы сүйлөп, кылган иштерибиз такыр башка боло турган болсо, булар деле жалганчы турбайбы? Оозу менен эле кыйрата турбайбы деп ойлошушат. Койдун башын илип коюп, иттин этин сатат. Күлкүм иштеп экен? Койдун этин сатам деп кулактандырып илип коет дагы, анан кийин саткан эти иттин этин сатат. Чынында ал эки башка нерсе болот. Анда адамдар ишенбейт, эч бир пайда келип чыкпайт. Анда жөн эле жыйынга келе берсе, бейишке баралы. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Асмандагы атабыздын ысымы ыйык тутулушу үчүн биз биринчиден таза, ыйыкталган жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Израиль эли Кудайдын тандап алган эли. Кудай бизди тандап алган эл деп өздөрү мактанышат, бирок алар Кудайдын астында тил алчак болушкан жок. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүмдү чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм 23-аят. Мыйзам менен мактанасың да, анын эмнеге мыйзамды бузуп Кудайга сөз тийгизесиң? Анткени ыйык жазууда жазылгандай, силердин айыңардан бутпарастардын арасында Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Бул сөздөрдү карасаңыздар, жүйүттөргө айтылган сөз. Жүйүттөр Кудайдын элибиз деп мактанышат, мыйзамга ээ болгон адамдарбыз деп мактанышат. Жөн эле мактанышат. Бирок мыйзамды бузуп Кудайга сөз тийгизгениңерди билбейсиңерби? Ыйык жазууда жазылгандай, силердин айыңардан бутпарастардын арасында Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Азыр деле куткарылган адамдар куткарылдык деп айтышат, ишеними менен мактанышат, мен бейишке барам деп айтат. Анан Кудайдын сөзү боюнча жашабаса, анда ал адамдар дагы Кудайдын ысымына тил тийгизген болушат. Анан башка адамдар ага кантип ишенмегеле? Жалган айткан болот. Жалган деген нерсе эмне?
айткан сөзү менен кылган иши дал келбегендиги. Мыйзамды бузуу менен Кудайга сөз тийгизесиң дейт. Өзү айтат, Кудайдын элимин деп мактанат, бирок Кудайдын ысымына тил тийгизет. Бутпарастардын арасында бутпарастар азыр куткарылбаган адамдар. Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Израиль эли тил албастыгы үчүн кыйрашкан, бирок ошого карабастан биз Кудайдын элибиз деп мактанып келишет. Ошол кылган иши аркылуу Кудайдын ысымына сөз тийген. Эмне үчүн силер Кудай берген жерден кубаланып чыгарылгансыңар? Эмне үчүн Кудайдын эли ушунча кыйрайт? Кудайдын эли боло турган болсо, Кудайдын батасына ээ болуп жашашы керек эле го. Тил албастыгыңар үчүн Кудайдын балдары гана болбостон, тескерисинче Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Куткарылган адамдар аркылуу Кудайдын ысымы даңкталышын Кудай өзү каалайт. Ошондуктан бул дүйнөнүн адамдар айткандай, Ыйсага ишенгенибиз бул тамаша иш эмес, динчил жашоо эмес. Чындыгында Кудайга даңктоолорду арнап жашашыбыз керек болот. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүмдө ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүм 14-аяттан баштап. Жакан 17-бөлүм 14-аяттан баштап окуйбуз. Он 17-аятка чейин мен окуп берейин. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм. Шайтандан сактооңду өтүнөм. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүм Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалганга чейин, Ыйсанын узак убакытка чейин аткарган сыйынуусу жөнүндө айтылат. Бир гана Ыйсанын шакирттери гана эмес, куткарылган бүт адамдар үчүн сыйынган. Сыйынганынын себеби бир гана шакирттери үчүн эмес, биз үчүн дагы сыйынган. Эмне деп сыйынды эле? Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Кудайдын сөзүнө ээ болот. Кудайдын сөзүнө ээ болсо, эмне кылат адам? Башка адамдарга ошол сөздү жеткирет. Кудай мага мындайча сөз айтты деп ошол менен башка адамдарга айтып бөлүшөт. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Сөз айтсак, адамдар бизди жек көрөт. Жыйынга келбеген бул дүйнөгө таандык адамдар. Өздөрү бири-бирине окшош болгондуктан бири-бирин кабыл ала беришет. Бирок качан адам жогорудан төрөлгөндө, куткарылганда, сөздү айтканда, ал адамдар бизди кабыл алышпайт. Өзүң эле жакшы ишенип алчы дейт. Башка адамдардын ишенимин
кабыл албагандыгы үчүн адамдар жек көрө башташат. Израиль эли Исага эмне деп айтты эле? Биз Ыбрайымдын урпактарыбыз. Иса айтат, жок, андай эмес. Силердин атаңар шайтан. Ыбрайымдын уулдары болсоңор, анда Ыбрайым кылгандай иштерди кылмаксыңар. Силердин атаңар шайтан деп Иса Жакан 8-бөлүм 44-аятта айтат, силердин атаңар шайтан деп. Ошондо талаш тартыш болот дагы, Исаны өлтүргүлөрү келет. Азыркы учурда телевизорду карасам, машаякчылардын телеканалы бар. Ошол жакта карасаң, моралдык жактан дагы аябай жакшы жашаган жашоону көрсөтөт, чагылдырат. Бирок ошол атагы чыккан насаатчылардын сөзүн угуп көрө турган болсоң, алар жогорудан төрөлүшү керек, куткарылышы керек деген сөздү айтпайт. Силер моралдык жактан жакшы жашоо менен жашашыңар керек деп үйрөтүшөт. Бирок Иса эмне деп айтты эле? Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, ал асман падышачылыкты көрө албайт деп. Анан качан биз чындыкты айтканда адамдар жек көрүшөт. Өзү эле жогорудан төрөлдүм деп айтат да, башка адамдардын ишенимин кабыл албайт деп айтат. Элчилер жакшы кабар таркатып жаткан учурда дагы Жакыпты өлтүрүшкөн. Азыр деле ошондой. Аларга сенин сөзүңдү айттым, бирок бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Эмне үчүн? Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Эмне үчүн жек көрүндү болот? Анткени Ыйса Машаяк бул дүйнөдөн эмес. Негизи эле Ыйса адамдын бейнесин кийип бул дүйнөгө келген Кудай өзү. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Бул дүйнөдөн болбогондугу үчүн жек көрүшөт. Жакан 15-бөлүмдө дагы айтылат. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк, бирок дүйнө силерди жек көрөт. Ошондуктан бирөө силерди жек көрө турган болсо, ага көп деле жүрөгүңөрдү оорутпагыла, анткени биз Кудайга таандык адамдарбыз. 1 Петр китеби ар кандай күнөөлөр болот, ошол күнөөлөргө чогуу катышпасак, анда адамдар бизди жек көрүп айтышат, кол менен көрсөтүшөт. Качантан баштап сен ошентип жашап калдың эле? Ал адамга кошулуп, чогуу жаман сөз сүйлөп, башка жаман иштерди кылып жашашыбыз керек эле. Алардан бөлүнүп кеткенде жек көрө башташат. Анда биз кандай кылышыбыз керекпиз? Ал адамдардан сүйүүгө ээ болушубуз керекпи? Ал адамдар баары бир бизди жек көрүшөт. Эмне үчүн? Анткени биз бул дүйнөнүкү эмеспиз. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт деп Кудай өзү айтып кеткен. Туура эмес иш кылгандыгыбыз үчүн биз жек көрүндү болбойбуз. Чындыкты айткандыгыбыз үчүн ал бизди жек көргөн болсо, анда биз Кудайга таандык экенибизге болгон күбө болуп саналат. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Алардын Ыйса Машаяк бул дүйнөдө
кыйынчылык, азап болгондуктан бул дүйнөдөн батыраак алып кет деп Кудайга кайрылган жок. Бул дүйнөдөн, амал көйдөн сактап калыш үчүн сыйынган. Биз бул дүйнөдө дагы ар кандай азгыр улардын арасында жашайбыз. Нухтун убагында топон суу менен Кудай жазалаган. Суу кеменин үстүндө калкып жүргөн. Суу кеменин ичине кирип кете турган болсо анда кеме чөгүп кетмек. Деңиздерде балыктар жашайт. Бирок ошол балыкты алып союп көргөндө ал балык туздуу эмес, билесиздерби? Балыктын эти өзү туздуу эмес. Эгерде балыктар дагы туздуу боло турган болсо, анда алар жашай албайт, өлүп калышат. Ошондуктан дүйнө биздин ичибизге кирбеши керек. Биз бул дүйнөдөн айырмаланып жашашыбыз керек. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм. Шайтандан сактооңду өтүнөм. Кээде кыйналганда биз айтабыз, батыраак Кудай мени алып кетсе экен деп. Жок, андай эмес. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Кудайдын балдары катары татыктуу жашаганыбызды Кудай каалайт. Күнөөлөрдөн алыс болушубузду Кудай каалайт. Матай 6-бөлүмдө дагы айтылат. Азгырылбашыбыз үчүн аларды жамандыктан эмне кыл дейт? Сакта дейт. Куткарылды адам. Бирок азгырылбашы үчүн жол бербейт. Биздин куткарылуубузду тартып албаса дагы биздин ишеним жолубузду кыйратып коюшу мүмкүн. Шайтан Ыйсаны 3 жолу азгырган болот. 3 жолу ал ыйык жазууда жазылып турат деген сөздөр менен жең чыккан. Сен эмне үчүн Кудайдын баласы болсоң, сенин курсаң ачка. Сен Кудайдын баласы болсоң, эмне үчүн мындай кыйынчылыкты башыңан өткөрүп жатасың? Сен бул ташты нанга айландыра алатсың го. Мен билбептирмин. Ушу ташты нанга айландырып көрөйүнчү. Кудай жок нерседен бир нерсени жаратуучу Кудай. Бирок Ыйсанын аткара турган иши ошол шайтандын азгыруусунан жең чыгышы керек эле. Ошондо айтат, адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деп. Сөз менен жашап, сөзгө тил алчаак болуп жашашы керек. Ошол куткарылган адамдын татыктуу жашоосу. Мен кедей болсом дагы, мен курсагым ачка болсо дагы, Кудайдын сөзү боюнча жашаганым ошол туугурак. Анан чоң бийиктикке алып чыгат дагы шайтан айтат, бүт жерди көрсөтөт. Алдыма жыгыл, мага таазим кылсаң, ушунун баардыгын сага берем. Мага берилген дейт. Кимден берилди эле? Адам атадан. Мага берилгендиктен бунун баардыгы. Ошондуктан мен кимге кааласам, ошого берем. Ыйса ыйык жазууда айтылат, бир гана Кудай теңирге табын. Ыйсаны азгырган шайтан бизди азгырбай коелу. Алар азгырылбашына жол бербейт. Жамандыктан сактат. Шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албайт. Жакан 10-бөлүм 28-аятта аларга түбөлүк өмүр берем, алар эч качан өлүшпөйт, менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Куткарылуубузду тартып ала албайт. Бирок руханий жашообузда биз кулап кала тургандай кылып ошого түрткү бериши мүмкүн.
Ошондуктан Ыйса айтат, азгырылбашыбызга жол бербе деп сыйын кылат. Шайтан биздин алсыз жактарыбызды өтө жакшы билет. Акчаны жакшы көрсөк, акча менен азгырат. Аялдарды жакшы көрсөк, аял менен азгырат. Эркектерди ушунча жакшы көрсөк, эркек менен азгырат. Бийликти жакшы көрсөк, бийлик менен бизди азгырат. Таалыкпастан үзгүлтүксүз бизди артыбыздан дайыма ээрчип жүрөт. 1 Петр 5-бөлүм 8-аятта силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем экен деп айкырган арстандай тегеренип жүрөт. Айкырган ачка арстан сыяктуудай тегеренип жүрөт. Кимдин арасында тегеренип жүрөт? Куткарылбаган адамдардын арасында эмес, куткарылгандардын арасында жүрөт. Ошону кимисин кулатып алсам экен деп. Ошондуктан Ыйсанын кайрылган сыйынуусу айтат, бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, шайтандан сактооңду өтүнөм дейт. Кудай бизге жардам берет. Жаман ишке барбашыбыз үчүн. Шайтандын азгыруусуна берилип кетпешибиз үчүн эстүү жана сергек болгула деп Кудай буйрук берет. Азгырылышыбызга жол бербей деп коюп, анан өзүбүз азгырылсак кандай болуп калат? Кандай иш болуп атса, шайтан мени азгырып жаткан турбайбы деп Кудайга кайрылып сергек болушубуз керекпиз. Ошондо ал азгыруудан дагы жеңип чыга тургандай Кудай бизге күч берет. 2 Тессалоникалыктарга 3-бөлүм 3-аятты чогуу ачабыз. Тессалоникалыктарга жазылган 2-кат 3-бөлүм 3-аят. 3-бөлүм 3-аятты чогуу окуйбуз. Бирок Теңир ишенимдүү, ал силерди бекемдейт жана амал көйдөн сактайт. Теңир ишенимдүү, ал бизди бекемдейт жана амал көйдөн сактайт. Амал көй деген ким? Шайтан. Амал көйдөн сактайт. Ошондуктан биз сыйынабыз, азгырылып кетпешибиз үчүн Кудайга кайрылып сыйынып, сергек болушубуз керекпиз. Сак болушубуз керекпиз. Анткени шайтан дайыма биздин тегерегибизди айланабызда жүрөт. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүмдө дагы айтылат. Ачууланганыңарда күнү кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Шайтанга орун бербегиле. Бир адамдар айтат, шайтан кандайча иштейт депчи. Шайтан ачууланган адамды да колдонот. Ооба, ачуулан. Бир жолу урушуп көрчү. Чыдаба, айта турган сөзүңдүн бардыгын айт. Шайтан улам бизди мындай сайгылап турат. Ачууланганыңарда дагы күнөө кетирбегиле. Ачууланганда дагы күнөөгө жол бербегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Батырактан ошол ачууңардан жазылгыла. Андан дагы чоң күнөөгө батпашыңар үчүн. Анда күнөө кетире турган болсок, ыйык рух биз үчүн кайгырат. Шайтанга орун бербегиле. Бирөөнү жек көрө турган болсок, ошол жек көрүү сезимди уламдан улам көбөйтөт, күчөтөт. Мен дагы өзгөрүлө элек болгондуктан шайтан мени азгырып жаткан турбайбы деп ошону түшүнүп сыйынышыбыз керекпиз.
Ошондуктан бул дүйнөдөн айырмаланып жашашыбыз үчүн сөзсүз түрдө аракеттерди кылышыбыз керекпиз. Бүгүн айта турган сөзүм монча эле, кичине эле мынчасын эле айттым. Өтө башаламан кылып айтып кое турган болсом, мисалы үчүн бир кафеге барабыз да анан болгон нерсени көзгө көрүнгөн нерсенин баардыгын жей берсек аш кыла алабызбы? Жок. Бир астан акырындык менен тамактанышыбыз керекпиз. Ошондой сыяктуу эле биздин сөзүбүз дагы куткарылган адамдар бул дүйнөдөн айырмаланган адам. Түшүндүңүздөр да? Кудайга кызмат кылыш үчүн, бейишке барыш үчүн, Кудайды даңкташ үчүн чакырылып алынган адам. Ошол Кудай бизди куткарып алганынын негизги максаты өзүңөр каалашыңарча жашай бергиле деп куткарып алган жок. Ошондуктан өзүбүздү сактап, сергек болуп жашаганга аракет кылышыбыз керек. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан эле, күнөөкөр табияттын каалоосун аткарып жашаган учурубузда Кудай өзүңүзгө чакырып алып, бизди бул дүйнөдөн айырмалап, түбөлүк өмүр берип, мындан аркы жашообузда сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашаганга дайыма жардам берип, биз сиздин алдыңызда ошол татыктуу жашоону көптөгөн адамдарга далилдегенге жардам бериңиз. Биз дагы да болсо алсыз адамдарданбыз. Денебиздин каалоосун аткарып жашабастан, амал көйдүн азгыруусуна жол бербестен дайыма бизди сөз менен жаңылап, бизди сактап, жеткилең кылып жетектөөңүздү суранабыз. Ар дайым даңктоолорду сизге гана арнайлы. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.